Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан силер менен углеводдордун касиеттерин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы крахмал жаратылыш полимери. Углеводдор жаратылышта жана адам баласынын тиричилигинде абдан маанилүү ролду ойногон заттар. Алар азык зат катарында кеңири колдонулат жана ошондой эле углеводдорду, кагаздарды өндүрүүдө, кездемелерди жана булаларды өндүрүүдө колдонулуучу заттар болуп саналат. Углеводдордун класстарына кирген моносахаридтердин жана дисахаридтердин негизги өкүлдөрү жана алардын касиеттери боюнча силер мурунку сабактарда таанышкансыңар. Силердин мурунку өтүлгөн сабакты эске салуу үчүн төмөнкү схеманы дагы бир жолу эстеп көрөлү. Углеводдордун классификациясы. Углеводдор моносахаридтерге бөлүнөт. Моносахаридтерге глюкоза, рибоза жана фруктоза кирет. Глюкоза моносахаридтердин жөнөкөй өкүлү болуп саналат. Ал эми андан кийинки тобу дисахаридтер. Дисахаридтерде глюкозанын 2 молекуласынан турган сахароза жана лактоза кирет деп айтканбыз. Жана ошондой эле касиеттерине токтолгонбуз. Бүгүн силер полисахаридтердин классына кирген крахмал боюнча маалымат аласыңар. Бүгүнкү сабакта силер крахмал деген эмне, крахмалдын кандай түрлөрү бар, крахмал кандай касиеттерге ээ боло тургандыгы боюнча маалымат аласыңар. Анда крахмал кандай зат экендигин карап көрөлү. Крахмал жаратылышта азык зат катарында кеңири таралган. Крахмал ак түстөгү аморфтук зат. Муздак сууда жакшы эрибейт, ысык сууда эрип, коллоидтик эритмени же клейстер же болбосо батты пайда кылат экен. Крахмал өсүмдүктөрдүн клеткаларын өздөштүргөн продукта болгондуктан өсүмдүктөрдүн мөмөлөрүндө, өсүмдүктөрдүн түймөктөрүндө абдан көп кездешет. Мисалы, картошканын курамында 24% крахмал кармалып жүрөт. Ал эми будайдын, дан өсүмдүктөрдүн курамында 64% крахмал кармалып жүрөт. Ошондой эле жүгөрүнүн курамында 70% крахмал болот. Ал эми күрүчтүн курамында 75-80%га чейин крахмал кармалып жүрөт. Крахмал бул өсүмдүктөрдө фотосинтез процессинде синтезделип алынган органикалык зат болуп саналат. Крахмалдын формуласы C6H10O5N жолу. Крахмал фотосинтез учурунда көмүртектин 4 оксиди суу менен кошулуп, жарык энергиясынын таасири астында глюкоза синтезделет жана кычкылтек бөлүнүп чыгат. Пайда болгон глюкоза андан ары крахмалга айланат. Крахмал пайда болот жана ошондой эле N молекула суу бөлүнүп чыгат. Крахмал бул макромолекулалардан турган абдан жогорку молекулалуу полисахарид болуп саналат. Суунун таасири астында жана минералдык кислоталардын таасири астында гидролизденет дагы, молекулалык массасы азыраак болгон углеводдорго ажырайт. Крахмал гидролизденгенде декстриндер пайда болот. Декстриндер бул крахмалга караганда молекулалык массасы азыраак болгон полисахарид болуп саналат. Декстриндер андан ары гидролизденип дисахаридтер пайда болот жана ошондой эле дисахаридтен моносахарид пайда болот. Же болбосо аны схема түрүндө көргөзсөк, полисахаридтер гидролизденгенде дисахаридтер пайда болот. Дисахаридтер гидролизденген учурда моносахаридтер пайда болот. Анда эмесе мына ушул крахмалдын гидролиздениши боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Кислотанын катышуусу менен крахмал гидролизденет. Крахмал күкүрт кислотасынын эритмесинин таасири астында гидролизденет. Крахмалдын эритмесин стаканга куюп алабыз. Ага күкүрт кислотасынын эритмесин куябыз. Андан кийин бул затты газ горелкасы аркылуу ысытабыз. Ысыткан учурда крахмал гидролизденет дагы, глюкоза пайда болот. Крахмалдын гидролизденгендигин билиш үчүн йодтун суудагы эритмесин бир нече пробиркага даярдап алабыз.
стакандагы эритмени алып пробиркага тамчылатып көрөбүз. Демек бул учурда эритме көк түстү берип атат. Анткени крахмал толук бойдон гидролиздене элек. Бир аз убакыттан кийин кайра стакандагы эритмеден экинчи пробиркага тамчылатабыз. Бул учурда дагы пробиркадагы эритменин өңү көк түстү берди. Анткени крахмал гидролизденип бүтө элек. Дагы бир аз убакыттан кийин стакандагы эритмени үчүнчү пробиркага тамчылатып көрөбүз. Улам барган сайын крахмалдын өңү көк түстү бербестен кызыл түскө өтө баштайт. Кызыл түскө өткөндүгү крахмал толук бойдон гидролизденип, глюкозанын пайда болгондугун далилдейт. Демек, крахмал толук бойдон гидролизденди. Стаканда глюкозанын пайда болгондугун аныктоо үчүн ага экинчи тажрыйбаны жүргүзөбүз. Эритмени бир аз муздатып алабыз. Муздагандан кийин бир аз бөлүгүн пробиркага куюп, ал пробиркага натрийдин гидроксидин куябыз. Натрийдин гидроксидин куйгандан кийин жездин сульфатын тамчылатабыз. Бул учурда көк түстөгү эритме пайда болот. Көк түстөгү эритмени газ горелкасы аркылуу ысытып көрөбүз. Эгерде эритменин өңү өзгөрүп кызыл түскө келсе, анда алдегиттик топтун бар экендигин аныктайт. Демек, глюкозанын молекуласында алдегиттик топ болгондуктан эритменин өңү кызыл түскө өзгөрөт. Демек, пробиркада крахмал гидролизденип, глюкоза пайда болду. Мына балдар, крахмал полисахарид болгондуктан азыркы тажрыйбадан силер крахмал гидролизденгенде дисахариддер жана моносахариддер пайда боло тургандыгын тажрыйба жүзүндө көрдүңөр. Моносахаридден глюкоза пайда болду. Глюкозанын молекуласында алдегиттик топ болгондуктан эритменин өңү кызыл кирпичтин өңү сыяктуу болуп өзгөрдү. Демек, мындан глюкозанын молекуласында алдегиттик тобу бар экендиги аныкталды. Крахмалдын физикалык касиети боюнча маалымат алдыңар. Крахмалдын молекуласынын түзүлүшү кандай түзүлүшкө ээ боло тургандыгын карап көрөлү. Крахмалдын молекуласы абдан чоң макро молекулалардан тургандыктан, бул макромолекулалардын саны, ошондой эле алардын молекулалык массасы, структуралык түзүлүшү бири-биринен айырмаланат. Эгерде крахмалдын курамындагы альфа-глюкозанын бир молекуласы экинчи молекула менен түздөн түз байланышып отуруп, 10 миңдеген молекула узун чынжырды пайда кылса, түз сызыктуу жайланышса, же болбосо мындай элестетип көрөлү, альфа-глюкоза бири-бири менен 1,4 гликозиддик байланыш менен байланышып, түз сызыктуу түзүлүшкө ээ болсо, крахмалдын курамындагы затты 25% түзгөн зат бул амилоза деп аталат. Демек, крахмалдын молекуласы түз сызыктуу түзүлүштө болсо, анда мындай крахмал амилоза деп аталат экен. Ошондой эле крахмалдын дагы бир молекуласынын түзүлүшү макромолекулалар бири-бири менен бутактанган абалда жайланышса, анда бутактанган абалда жайланышат да, бири-бири менен муундар 1,6 гликозиддик байланыш менен байланышып, крахмалдын 75-80% түзүп турган крахмал бул амилопектин деп аталат. Демек, крахмалдын молекуласы эки түрдө болот экен. Түз сызыктуу жана бутактанган абалда болот экен. Түз сызыктуу крахмалдын молекуласы амилоза деп аталат. Ал эми бутактанган крахмалдын молекуласы амилопектин деп аталат. Мына ушул амилозанын жана амилопектиндин молекуласынын структуралык теңдемесин жазып көрөлү. Амилоза альфа-глюкозанын циклдуу формасы,
силер көрүп тургандай жазылат. Циклдуу формасы экинчи альфа глюкоза менен кошулат. Бул дагы циклдуу формасында молекуланын номерлесек, анда биринчи көмүртекте жана экинчи альфа глюкозадагы төртүнчү көмүртектеги гидроксил топтору бул жарым ацеталдык гидроксил тобу деп аталат. Мына ушул жарым ацеталдык гидроксил тобундагы OH менен суутек кошулат, дагы суу бөлүнүп чыгат. Натыйжада мындай молекулалардан 10 миңдеген молекула кошулат. Ошон үчүн биз жөнөкөйрөөк болуш үчүн эки молекуланын кошулуу схемасын жазып атабыз. Эгерде суу бөлүнүп чыккан реакция түз реакция, бул поликонденсация реакциясы деп аталат. Ал эми поликонденсация реакциясына карама-каршы жүргөн реакция бул гидролиз реакциясы деп аталат. Демек, амилозанын пайда болушу бул поликонденсация реакциясынын натыйжасында пайда болот. Пайда болгон заттын формуласы анда 2 альфа глюкозанын ортосунда гликозиттик байланыш пайда болот. Бул гликозиттик байланыш 1,4 гликозиттик байланыш деп аталат дагы. Крахмалдын түз сызыктуу структурага ээ болгон формуласы болуп саналат. Жана ошондой эле суу бөлүнүп чыгат экен, N молекула. Мына андан кийин амилопектиндин молекуласынын түзүлүшү кандай экендигин жазып көрөлү. Амилопектин альфа глюкозанын молекулаларынан бир нече миллиондогону биригип амилопектинди түзөт. Жөнөкөй болуш үчүн биз 3 молекуланы жазып көрөлү. Бул биринчи альфа глюкозанын молекуласы, экинчи альфа глюкозанын молекуласы менен кошулуп, жарым ацеталдык гидроксил тобу менен суутек кошулуп, суу бөлүнүп чыгат. Ал үчүнчү молекула менен кошулган учурда дагы жарым ацеталдык гидроксил тобундагы гидроксил тобу менен суутек кошулуп, дагы бир молекула суу бөлүнүп чыгат. Жана ошондой эле азыркыдай эле амилозадагыдай поликонденсация жана гидролиз реакциясы жүрөт. Пайда болгон затты жазып көрөлү. Демек, альфа глюкозанын молекулаларынын ортосунда 1,4 гликозиттик байланыш пайда болот. Амилозадан амилопектиндин дагы бир айырмасы альфа глюкозанын молекуласындагы биринчи көмүртекте жайланышкан гидроксил тобу менен 6-чы көмүртекте жайланышкан суутек кошулат, дагы суу бөлүнүп чыгат. Бул жерде 1,6 гликозиттик байланыш пайда болот. Пайда болгон заттын формуласын жазып көрөлү. Мына бул зат, ал эми гликозиттик байланыш мына 1-чи жана 6-чы көмүртекте пайда болгон. Демек, бул байланыш 1,6 гликозиттик байланыш деп аталат. Демек, амилопектиндин молекуласында 1,4 жана 1,6 гликозиттик байланыш бар экен. Ал эми амилозанын молекуласында 1,4 гликозиттик байланыш бар. Демек, амилопектин менен амилозанын айырмасы булардын ортосундагы молекулаларынын структуралык формуласы жана ошондой эле молекулалык массасы боюнча айырмаланат экен. Макромолекулалардагы муундардын саны боюнча дагы айырмаланат. Мына балдар, биз крахмалдын молекуласынын түзүлүшүнүн схемасын жаздык. Крахмал кандай касиеттерге ээ боло тургандыгын карап көрөлү. Ал үчүн крахмалга мүнөздүү болгон сапаттык реакцияны жазабыз. Крахмалды йод менен гана аныктоого болот. Крахмалдын формуласы C6H10O5N жолу йод менен кошулган учурда сыя көк түстөгү комплекстүү бирикмени берет. Мына эгерде картошканын кесиндисине йоддун эритмесин тамчылаткан учурда сыя көк түстү берет экен. Мындай крахмалды йод менен аныктоого болот. Анда эмесе мына ушул крахмалдын сапаттык реакциясы боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Бизге крахмалдын эритмеси жана люгол эритмеси берилген. Крахмалдын эритмесин пробиркага куюп алабыз. Өтө суюлтулган эритмеси даярдалган. Ага люголдун эритмесинен тамчылатабыз. Люгол эритмесинин көпчүлүк компоненти бул йод болуп саналат. Мына көк түстөгү эритме пайда болду.
Ага сууну кошуп дагы суюлтулган эритмени даярдап алабыз. Суюлтулган эритмени ысыткан учурда бир аз убакыт өткөндөн кийин бул эритменин өңү түссүздөнөт. Түссүздөнгөн эритмени эгерде кайрадан муздак суусу бар стаканга салып муздатсак, анда крахмалдын көгүш өңү кайрадан калыбына келет. Бул химиялык реакциянын кайталануучулугун көрсөк болот экен. Демек, бул реакция крахмалга сапаттык реакция болуп саналат. Мына балдар, бул тажрыйбадан силер крахмалга сапаттык реакция кандайча жүрө тургандыгын көрдүңөр. Демек, крахмалды биз йод менен аныктап алсак болот экен. Крахмал өсүмдүктөрдүн клеткалары синтездеген продукта болуп саналат. Ошондуктан крахмал өсүмдүктөрдүн курамында абдан көп кездешет. Крахмал биздин тамагыбыздын негизги бөлүгү болуп саналат. Крахмал тамак аш катарында кеңири колдонулат. Ошондой эле крахмал абдан жогорку молекулалуу зат болгондуктан тамак аш катарында сиңиши абдан кыйын. Ошондуктан крахмал ооздогу шилекейдин курамындагы ферменттердин таасири астында гидролизденет дагы, молекуласы азыраак болгон дисахаридтерге чейин ажырайт. Андан ары ичеги карындарда гидролизденип, пайда болгон глюкоза бул канга сиңип, башка организмдин ткандарына чейин жетет. Көбүнчө крахмал тамак аш катарында эле эмес, эгерде крахмал толук бойдон гидролизденбей калса, анда потока пайда болот. Пайда болгон потока кондитердик иштерде дагы кеңири колдонулат. Мына анда эмесе крахмалдын колдонулушуна көңүл бурсаңар. Крахмал бул аш болумдуу зат. Тамак аш катарында колдонулат. Ал эми крахмал гидролизденген учурунда толук бойдон гидролизденбей калган потока кондитердик фабрикаларда конфеттерди жасоодо колдонулат экен. Ошондой эле крахмалдын дагы бир касиети, ал дайым эле тамак аш катарында колдонбостон кездемелерди жана кийимдерди крахмалдоодо колдонулат. Анткени ысык үтүктүн таасири астында крахмал декстринге чейин гидролизденет дагы, пайда болгон декстрин булаларды, жиптерди желим сыяктуу жабыштырып, каттуу абалда кармайт. Бул кездемелерди жана кийимдерди кирдеп кетүүдөн сактап турат экен. Мына ушул алган маалыматтарыңар боюнча төмөнкү суроолорго жооп берсеңер. Кайсы углевод гидролизденбейт? А. Сахароза, Б. Фруктоза, В. Лактоза, Г. Крахмал. Жооптору: биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү Г. Туура жооп экинчи Б. Анткени фруктоза моносахаридтерге кирет. Моносахаридтер гидролизге учурабайт. Экинчи суроо. Муздак сууда эрибейт, ысык сууда коллоиддик эритмени пайда кылган полисахарид. Кайсы полисахарид? Биринчи А. Гликоген, Б. Клетчатка, В. Гиалурон кислотасы, Г. Крахмал. Жооптор: биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү Г. Туура жооп төртүнчү Г. Крахмал демек муздак сууда эрибейт, ал эми ысык сууда коллоиддик эритме батты пайда кылат экен. Крахмалды жалаң эле өсүмдүктөр синтездебестен, жаныбарлар синтездеген дагы крахмалдын түрү бар. Ал жогорку молекулалуу крахмал гликоген деп аталат. Бул гликоген жаныбарлардын боорунда жана булчуңдарында сакталат. Гликоген дагы гидролизденип, адамдын организминде гидролизденип, глюкозага айланып турат. Бүгүнкү сабакта силер крахмалдын жалпы мүнөздөмөсү, жаратылышта кездешүүсү, крахмалдын физикалык жана химиялык касиети, крахмалдын гидролиздениши жана
крахмалдын колдонушу боюнча маалымат алдыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.